ошол каргыш субханалла мындай түрү экенин унутпаш керек. Дайыма эле айтабыз да, ар адамдын оозунан чыккан сөз ар бирөө түрү. Бул таразага барып түшүп атат. Бул ар бир сөз мындай таразага түшөт дагы, ошол ар бир сөз талданат анан Алланын алдында. Эмне айткан болсоң, эмне деген болсоң, ошол башыңа тиймейин, ошонун үчүн өлбөйсүң. Түшүнүп болдубу? Демек ушундай экен. Имам Газали болсо айтат. Айланайын балам дейт. Өтө этият болгон. Эч качан Алланын жараткан түрүү жандыктарына, ошондой эле керек болсо тамагын да эле, ошол эле мезгилде ошол адамды деле, айванды да каргава. Эч качан бирөөнү алса кылган жаманчылык үчүн дагы, кылган жакшылык үчүн дагы күнөөлөбөгүн. Эгерде ал 200 боло турган болсо дагы, бирок билгин дейт, ким Алла тарапка же кыбла тарапка жүзүн бурган болсо, анда ал каргышка лайыксыз деп билгин дейт. Деген бар мусулмандын бир дагы бирөөнү да каргава деген сөз экен да. Алла менен анын пендесинин экөөнүн ортосунда турбаган дейт. Деген ушул да. Мисалса, Алла билет кимди жазалашты, турабы? Эми мисалса зулумчулук чектиңби сенчи? Колуңду о Алла деп көтөргөндөрчү каргабай туруп о Алла десең жетиштүү болот. Эмне үчүн эле зулум чеккен адамдардын дуасы кабыл болот. Мисалса, базарларда канча дегенде алдап кетип атат, турабы? Ошол мезгилде мисал мал саткан жерде деле, кымдай жер иштеткен жерде, негизи кайсы жерде акча болгон болсо, ошол жерде бир мындай айткан бир мындай алдамчы чыгат. Азыр мошенник деп атпайсызбы, турабы? Мына телефондун мошенниктери болот. Мен дагы айтып атам бул. Мисал бул бир адамга кичинекей эле бир мейли сом менен болсун, мейли кичинекей ден соолугуна болсун, мейли ал адамдын кичинекей эле психологиясына жетерлик адамга зыян берсең, ошол зыян бул Алла Тааланын экөөнүн ортосунда калды. Ошол зыян чеккен адам о Алла десе, ошол адам сөзсүз кор болуп өлөт. Мисалы, бирөө байкуш эм банкына акча салып койду. Бирөөнүн SMS жиберди, аны алды да тык жөнөтүп койду бир нерсе. Эмне болду? Баягын баарын билип алып бүт акчасын шыпырып койду. Дейин деген ал акчаны балким унга акыркысына катып жүргөндүр. Балким субханалла баласынын кийимине деп аткандыр. Мына кыш келди. Балким көмүргө деп аткандыр байкушум, турабы? Же дагы бир мындай бир өзүнүн бир муктаждыгы үчүн катып турган нерсени аны алдоо менен же жанагындай бир шуулданып, шулуундук менен алып койду. Эми ошол адамга каргыш ошого тиет деген сөз. Алла Таала дайым такай, унутпалы, Алла Таала жанагы пайгамбары, анын дини дагы, ислам дагы дайыма азап чеккен тарапта болот. Ошол да колдоо ошакта болот. Эгерде анык чындыгында ошол туура боло турган болсочу, анда Алланын каргышы, пайгамбардын каргышы, динде кармап аткан адамдын бардыгын каргышы ошол адамга тиер, унутпаш керек. Мына ошону эскертип коюшубуз керек биз. Жанагы адамдарды алдап аткандарга. Дейинден ушурек экен. Демек, сен каргабасаң деле Алла анын жазасын берет деген сөз. Түшүнүктү да? Билгин дейт. Жок, карап тур. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кетип баратса, мүрзөнүн жанынан кетип баратса, бир аял мүрзөнүн үстүнө чыгып алып туруп, мүрзөнүн үстүнө чыгып алып туруп, баягы ушундай бир кучактап алып кыйкырып ыйлап аткан экен. Кыйкырып ыйлап атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сабыр кыл десе, менден алысыраак тургун. Сен кайдан билесиң мен кандай акыбалда турганымды? Бар менен ары кет. Алла Таала сага жазасын берсин деп кыйкырып коюптур. Пайгамбар унчукпай кетти, бирок аял билди, кийин адам акылдан ачууланып турганда акылдан кетип калат го. Ошондой ачууланып турган эле, аябай ызаланып турган эле, өлүмдүн, мусибаттын бир кайгысында турган болчу, ошондон өзүн билбей калды да. Анда да күнөө жок. Бирок дейин дегеним, адам келди да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын билип туруп пайгамбар я Расулалла, мен жана кайгыланып турган мезгилде сизге катуу сүйлөп коюптур, мени кечирип койгуңуз дегенде, пайгамбар айтып атканда, билгин дейт, сабырдуулар дейт, сабырдуулар. Иншалла сен сабыр кыла турган болсоң, ошол сен ыйлап аткандан бештик болот. Же ошол нерсеге сен сабыр кылышың керек. Билгин дейт. Чын-чынына келгендечи,
bir bu жерде жок болуш керек деп ойлойм. Эми чанда болушу мүмкүн, бирок бир эле моментте мисалы алса, энесин көргөн, атасын көрбөй калган, энеси акыл жетпей, энесин эркелей албай калган, чоң атасын кучактап, Абдулмуталипти кучактап жүрө албай калган, бакма атасынын колунда чоңойгон, дайым такай мисалы алсачы. Караң, пайгамбар бир моментте бар нерсени жоготкон да, андан кийин исламга келгенден кийин карап турганда эң сүйүктүү болгон аялы Хадичаны айрылып атат экен, андан кийин Абу Талиптен айрылып атат экен, андан кийин кыздары баягы капырлардын колун курсагы жарылып атат экен. Өз колунда, пайгамбардын колунда турган мезде Ибрахим деген баласын Алла Таала алып коюп атат. Карасаңыз, Абул Касымды мисал алса, биринчи баласы Касымды Алла алып коюп атат. Эми мусибат, оорчулук көрбөгөн, оорчулукна өлүмдү көп көргөн чын бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да. Эми кара, анын бир туган байкесинин немеси боорун сууруп мындай шейит кылып атышат. Мындай өлтүрүп коюп атат. Тирүү кезинде көрөт ошонун баардыгычы. Ушунун баардыгы тең пайгамбардын башынан өткөн себебинен бая аялга айтып аткан, эми сен сабыр кылгын депчи. Дейин деген мисалы сен деле башыңа ушул нерсе келе турган болсо, ошол адамга, башка ошо сага зыян алып келген адамга, аны каргаштан мурда сен аны Аллага коюп кой деген болуп атат да. Аллага коюп кой, Аллах анын жазасын өзү эле берет. Бул көп адамдар ойлошот да, бул жазасын албай калат деп. Жок, жаза албай калган бул дүйнөдө эч ким болбойт. Жаза мындай тегеренип келип туруп эле башыңа тиет. Тийбей турган эчтеке болбойт, унутпаңыздар. Эгерде башыңа бир нерсе келип калган болсо, мындай жакшылап ойлонуп көрсөң, ошону мурун кылгансың да. Ушундай. Ошон үчүн каргоо эмне кереги бар? Тилиңди коротупчу. Анткени Аллах билет да баарын туурабы? Сен эгерде Алла билет, Алла сен жечесиң десең, болду, бүттү, жетишерлик болот. Каргап кереги жок деген сөз да. Билгин дейт. Кыямат күнү сенден эч бирөө сурабайт. Сен эмне үчүн бул адамды каргаган жоксуң деп, сага башыңа оорчулук алып келип аткан адамды эмне үчүн каргаган жоксуң деп, сенден сурак болбойт. Ошол эле мезгилде сен өмүр бою сен бир да жолу иблисти, алейхилананы аны каргабаган болсоң, жана анын атына каргыш айтпаган болсо, муну үчүн жооп берип алат дейт да. Ошон аузу биллахи минеш шайтанир разим күн айтабызбы? Аузу биллахи минеш шайтанир разим. Ташпараң малын шайтандан биз сакта. Күн айтабыз. Малынан сакта. Ошо налат болсун деп Аллахна алейхи лаана. Шайтан десе алейхи лаана дейсиз. Алла налат болсун деп. Бир күндө болбосун дейт да, налат айтылбагычы. Карасаң, налат айтылбаган бир да күн болбосун дейт. Эми ошон үчүн сен кыяматта сурак кыласың. Эмне үчүн сен ошо шайтан буйруган нерсени, көрсөтүп койгон нерсени кылып атасың да. Мына шайтан өзү мына жөнөкөй эле апарды тиги жерге азыр мындай болуп калды. Мына жана темир кутучанын ичинде мынтип ачып туруп, тияка сигареттер тизип койду. Мына жаап атышат да. Сен өзүң ачып туруп алып атпайсың, тигини бер депчи. Эмне үчүн сен алейхи лаана деп ошону айтпайсың, мисалсычы. Ал шайтандын мисалы алганда көрсөткөн жолдорунан да. Эми карасаң, эмне үчүн андай десе, шайтан алейхилан бул дүйнөдө бардык нажасаттын, бардык бузукулуктун энеси да, шайтан. Ошондой айтканда конструктор. Мындай адамдын акылын тумандата турган, азгырта турган, эми кийин эле окуп жетишип аласың, эми мындай Кудай барбы же жокпу, эми ушу ишениш керек, ишенбеш керекпи деген күмөн салган ким? Ким? Шайтан алейхилан. Ошону себебинен сен менен биздин нафсибизди кичине муну бурап коюп аткан ким? Шайтан алейхилан. Деп ошого налат айтпасак, ошону мына күнөөгө түрүп барган аузу биллахи минеш шайтанир ражим, я Алла, мени сакта шайтандан, алейхиландан сакта деп сурабаган үчүн сен жооп бересиң деп айтып атып жерде. Билгин дейт. Эч бир сага Алла тараптан келген бир сыноону, бир ишти эч качан акылга салып, ойлонуп, сен бул эмне үчүн мындай болду дебегин. Анткен себеп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дейт, эч качан бир дагы бир мындай келип аткан нерсе, мисалы тамак начар болуп калса, бир үй начар туруп калган болсо, унаа начар болуп калган болсо, ошону бул начар экен деп айткан эмес дейт. Пайгамбар аны каргабаптыр да, керек болсо каргыштан мурун бир нерсенин мындай бир кемчилигин айткан эмес экен. Эгер чыныгы сен үммөт болсоң, пайгамбар үммөт боло турган болсоң, анда эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөндөй эч качан бир нерсенин кемчилигин көрбө деген сөз да турабы? Эгер сен бир адамдын кемчилигин көрө баштаган болсоң, ошол кемчилик сенде бар экенин унутпа дейт Хасан Басри рахматаллахи. Мен адамдардын кемчилигин издөдүм дейт. Аларды обсуждать этем. Ошону сүйлөп туруудан өзүм тарттым дейт. Эмне себеп дегенде, өзүмдүн кемчиликтерин издесем дейт, ойлоп көрсөм дейт, башка бирөөнүкүн өзүм убактым калбай калат экен дептир. Биз азыр бирөөнүкү менен алек болуп алганбыз дагы өзүбүздү унутуп калдык.
Үйдө деле мындай тамашалап айта берем барсаң, үйдө деле отурат, мынакей атасы, апасы, балдары үйдө 5 отурат да анан кийин бирөөнү жамандап атышат да. Айылды жамандап атышат, бүт падышаны, бүт бар. Ошол комнатада отурганда 5 идеальный да. Калган бардыгы тең баткакка сазы сайга сазга батылып тургандай сезилет го адамдаргачы. Бул өтө жаман нерсе экен да. Анткени качан бирөөнүн кемчилигине, бирөөнүн субханалла алсыздыгына кийлигиш баштасаң, демек сен ошол нерсе жакын арада башыңа келет деген сөз. Адамга кыргызда сөз бар да, кылбайм деп эмне дейт? Кылмыш кылба дейт. Анткени ушундай нерсе, ат баспайм деген 1000 жолу басат, билесиң ушуну. Ат баспайм деген 1000 жолу басат дейт. Ушул жок, мен кылбайм бул нерсени. Жок, бул мен жок десең, болбойт экен. Ошол нерсе башыңа келип, ошол нерсе өлмөй, мындайткың болмой, өлмөй болбойт экен. Ушундай нерсе. Эгер десе сен мейли дейт, бир адам аркасынан сен каршы айткан болсоң дагы дейт, билгин дейт да. Каргышы сен туура айттыңбы же туура эмес айттыңбы, ошол жөнүндө кыяматта сурак болот дейт. Алла сурабайт дейт. Сен эмне каргыштың? Бирок ошол кайын экен, Аллахта кыямат күнү ошол татыктуу эле же татыксыз болот деп. Эгер ошол сен каргып аткан адам татыксыз болуп калган болсо, ошо каргышың башына тийип, кыяматта тозокко чыгып каласың деген сөз да. Ушундай экен туугандар. Ошол себептен Кудайым сактасын эле. Баарыбызды тилибизди, акылыбызды эмне дайым айтам мына, ушу көп сураган Алла. Я Алла, тилимди так, акылымды тунук, жүрөгүмдү таза кыл деп. Ушу үч дуаны унутпагыла. О Кудайым, тилимди так кыла көр, акылымды тунук кыла көр, жүрөгүмдү таза кыла көр. Мени ачуулук менен тили буулуп калгандардан, ачуулук менен акылы тумандап калгандардан, жүрөгү карарып кеткендерден кылба деп дуа кылыш керек. Биз бул дүйнөдө убактылуу эле келген бир квартирантпыз. Бир дагы бирөө бул үйдө калбайт. Кандай үйдө жашабасын, кандай машина минбесин, канча аялы болбосун, канча баласы болбосун, канча гектар жери болбосун, керек болсо монун баардыгы, бул тоонун баардыгы менчиктеп ал. Бирок бунун баардыгы тең сеники эмес. Ушундай. Ошонун себебинен бул дүйнөдө жашоонун маңызын пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жашасак иншалла, ошонун маңызынан даамы чыгат иншалла. Аракет кылабызбы? Амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайым баарыбыз ниетти ак кылын, бирөөнүн каргоочусунан, бирөөнүн каргышынан калышынан өзү сактай алып.